Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum YouTube көрчүлөр. Биз бүгүн кочкор жана кой багыш бизнеси боюнча кичине маалымат бермекчибиз. Биз азыр бир жерде бир сарайда кочкорлор багылып жаткан сарайга келдик. Бул жерде жүздөгөн кочкорлор, 50-60таган койлор багылып жатат азыркы учурда. Каналдан алыстабай биз менен бирге видеолорду толугу менен көрүңүздөр. Жана подписаться боло электер, подписаться болуп, класс басып, жана видеону башкалар менен да бөлүшкүлө. Анда эмесе биз биринчи багылып аткан койлордун көрсөк, бул койлор майга даяр болот экен. Булар күздө алынган экен балдары мененчи. Балдары менен алынып, балдарын кече жакында саттык дейт. Азыр бул койлорду багып, майга даяр болот экен бул койлорчу. Майга айт арапага даяр болушат экен. Бул жакта да көрсөңүздөр болот. Бул жерде негизинен күзүндөсү букада байланат. Азына өзүңүздөр байкап турсаңыздар, бул буканын местасында эле турушат булар азыр. Букалардын местасында, букалар бошоп сатылгандан кийин кочкорлор жана койлорго места кылынган бул жерлер. Мына көрсөңүздөр болот. Азыр чөп жеп аткан мал экен. Мыякта дагы койлор багылып атат экен. Ака, буларга не жем бересиз? Арпа, будай. Эки мал жейт эртең менен кечинде. Арпалар не тартып бересизби, кандай кылып бересиз? Сууларчы үзүлбөйбү? Булар постоянно турат. Чөп кеңири салат экенсиз, Чөп тизеден. Чөп тизеден. Мына көрсөңүздөр болот. Жерлерге мурда бука байланып турушат, Ого. Так. Булар ошондо 4 ай 5 ай кармалат экен да? 4 ай 5 ай Косу кармалат. бөлүнгөндөн кийин 2 ай багалат. Косын бөлгөндөн кийинби? Косу бөлүндү азыр. Дагы 2 ай багалат. Көч болот экен. Союшка да булар, сатылат, Булар сатылат экен. Багылып, анан кийин сатыкка чыгат экен. Бул ошондо жемиби, Жем. Жем. Бул жерде Арпа, будай. арпа, будай тартылган аралаш экен. Муну төгүп коесузбу, каласа жеп, каласа жебейби, Постоянно турат. Постоянно тура. Бул кочкорлордук, Кочкорлор, Азыр кочкорлор. Бул бөкүп сөкүп калбайбы? Биринчи башында кандай кыласыз муну? Азаздан бери үйрөтүп, организм көнгөндөн кийин анан төгүп коет. Канча бир 2 жумада үйрөнөбү? Жок, бир айдан өтөт. 2 айга жакын. Баргандан кийин үйрөнүп калышат, Мына. Көрсөңүздөр болот, кочкорлорду. Азыр булар канча ай багылды, ака? Булар 3 ай болду. 3 ай болду, Сон болуп калып турду. Бул канча айлык козулар азыр? Тиш жара элек да булар. Козу кочкорлор экен да, күздөгү, Булар сатыла берет, Өзбекстан, любой Кыргызстан, Тажикстан дегендей. Клиенттер келсе. Сатылат. Кичине багабыздан убакыт бар булар. Майда ушулар сатылабы? Майда. Майда ушулар даяр болот экен да? Мындагы козуларды сатыпсыз да? Суу постоянный болот экен.
çöp жана жемдери да кочкорлорго үзүлүп кеткен 1,5 айдан бери. Вот багып атышат экен. 3 ай болуптур бакканына. Мына ушинтип бир 50-60 кой ушинтип багылып атат жана кочкорлор дагы багылып атат экен. Бир койдун мисалы күзүндөсү мисалга алганда боз 7-8 миңден алсаң 5-6 ай менет кыласың, козусун тудуруп бакканыңдан кийин ушу бир козу өзүнүн эмесин актап пайдасы калат. Козусу калат. Же болбосо эми багышка карайт да. Эми алып бирөө алып бага албай жанакындай кылып койгон болсо калбайт экен. Алып эле менет кылса, жакшы менет кылса, Кудайым менет кылганга бере берет экен. Менет кылбаганга бербейт экен дегендей. Ошондой. Мына жерде азыр койлор дагы бир аз семирип ашынакай болуп калыптыр. Биякта да ушул кочкорлор багылып жатат. Булар жайлоого барып келип, Кара Шорого жайлоого чыгып барып келгенден кийин Курбан айтка, курбанчылык немеге таяр болушат, Кудай кааласа. Азырынча бир аз жемдеп, чөп менен багып жатышат экен. Көрсөңүздөр болот. 1, 2, 3 бокс бар окшойт ака? 3 бокста экен азыр. Сыртта 4-нчүсү бар экен. Аны да көрсөтөбүз азыр. Булар бир кыл эле ушул чөптү жеп атат да. Мынакей. Мынтип бассаңыздар болот экен. Мына сырттагы 4-нчү бокс экен. Булар ушул жайлоодон келгенде. Ошо жайлоо жактан эле уже булар общий эле клиент болуп алып коюшат экен да. Өзбекстандан жана касаптар, ушундай багып саткан бизнесмендер алып коюшат экен булардычы. Ошол жактан эле оптум эле баалап. Азыр булардын турган 4 бокста тең бүт кочкорлор. Мына көрсөңүздөр болот. Мындай акурларды жасап, условиялар жасап ушинтип менет кылып жатышат экен. Россияга барбай эле ушинтип Кыргызстанда деле менет кылса болот экен да. Мынтип жерден да суу чыгат экен. Ушул жерден суу чыгарып, муздак сууларын үзбөй берип турат экен. Мына ушул туугандар колдон келишинче аракет кылып көрдүк. Биздин каналда жаңы. Ушул подписаться болуп, каналга катталып, лайк басып, видеону башкалар менен бөлүшүп, сиздер да кой, кочкор багып, бизнес кылып көрүңүздөр.
ишенимдүү букмекер.